Эжеке дем салдырып кандай өзгөрдүңүз, ошону айтып коюңуз. Кудай калса жакшы өзгөрдүм мен. Колуңуз? 1000 километрден келдим де колум жетпейт эди, азыр колум жетип жакшымын. Буттарым жакшы болуп. Былтыр келип дем салдырганда кандай болду эле? Былтыр дем салдырып кеткенден кийин 1 жылга чейин ооруладым. 1 жылдан кийин көйлөмдө мартта келип дагы кичине буттарым ооруп, неме кылып калды да, асомдун жаранга жетейин деп жеттим, Кудайыма шүгүр, миң кылла шүгүр. Алла шифа берсин дагы иншалла, жакшы болуп. Чын ден соолукта жүрүңүз. Алла разы болсун. Не болот да? Жиндер эмне кылып мышеттирип атты эле? Жатканымда астымдан капкара бир сөлөкөт келди дагы. Ошол сөлөкөттү кол менен кармап, анан уйкусурап бошото бердим да. Анан эртеси күнү болсо аркамдан түртүп тургузуп атты. Кээ бирде муундат эле, кээ бирде туруп үстүмө секирет эле. Түнү уйку бербейт, Түнү уйку бербейт эле да, 2-3 дегенде сразу эле туруп кетет элем. Канча убакыт кыйналып жүрдүңүз? Чын айтсам 13 жашымдан баштап ушуларды көрүп баштагам да. Өзүнүн сөлөкөтүн көрбөйм, бирок түсү адамдар болуп келет мага. Саясыны көрөм. Анан алар келгенде денем чымырып муздап кетет да. Суук болуп келет. Азыр 3 күндөн бери дем салдырып, баягы нерселер барбы же жокпу? Азыр ошо именно мындай тийишип, түн чуктап калганым, түнү турбай калдым, Кудайга шүгүр. Түн жакшы уктап атасың, Түнү жакшы уктап атам. Дем суунан жуунуңузбу? Бүгүн жуунайын деп атам. Кайсы бир адам көзгө ушундай көрүнсө, же жатканда уйку бербесе, буттан келип тартат дейт. Кээ бирлердин ушу денесини чымчып атайын көгөртүп, карартып коет экен. Табигый бир жашоодо эл жашап аткандай көрүнүштөн сырткаркы бир көрүнүштөр болсо, ал адамдар ошо ыхлас кылган адамга барып дем салдырып алсын. Тартынбай барып дем салдырыш керек да. Анан аял заты дем салдырганда сөзсүз махрамы менен, жакын тууганы менен барып жалгыз кирип дем салдырганга болбойт. Жанында махрамы болушу шарт да. Анан андай бир көрүнүштөр болбосо, жанагы кемпир эжекке дагы айтып атат, колу көтөрүлбөй калган экен, дем салдырып, ошо колу көтөрүлүп, жолугуну өзү байлай айткан деңгээлде болуп калды дем салдыргандан кийин, буга чейин жолугуну да өзү байлай албай калган экен да. Кыскасы ушундай бир көрүнүштөр болуп, адамга бир зыяны тийсе, жин шайтандардын, анда дем салып жүргөндөргө дем салдырып алыш керек. Андай көрүнүш жок болсо, өзү эле эртең менен кечинде ошо дуаларды, аяттарды окуп жүргөнү эң жакшы болот. Куран Аллах Таала шифа кылып түшүргөн. Куран шифасынан түздөн түз пайдаланганыбыз иншалла өтө жакшы. Дем салып айыгуудагы секрет. Дем менен айыгуудагы эң чоң эле негизги секрет бул ыхластуулук. Адам каттуу ыхлас кылса, сөзсүз ыхласы себептен дем менен айыгып кетет. Бул нерсени мен тажрыйбада өтө көп көрдүм. Мына алыстан келип дем салдыргандар, ушундай ыхлас менен келип, атайын дем салдырам деп келгендер, ошо ыхласы ушунча деңгээлде, аны ошончо алыс жерден жол киресиге карабай, чыгышасына карабай, ушул жерге жеткирип, дем салдырып, дем өтө тез таасир берип, айыгып кететтер да. Ал эми кээ бирлер ушундай тажрыйбада көрүп калдым, экөө келет же үчөө келет, арасында бирөөсү аябай ыхлас кылат, дем салсаң резкий таасир берип өзгөрүп кетет да. Башка бирөөсү таптакыр ыхласы жок, көңүлү жок эле дем салдырат, ага эч кандай таасир бербегени мага да сезилип байкалат да. Демек ыхластуулук. Анан дем салдырууда бир канча шарттар бар. Ошонун эң эле негизги шарты дем салуучу, дем салынып аткан, ошол окулуп аткан нерселер пранаятынан болуш керек, же дуалардан болуш керек. Аллах Тааланын ысым сыпаттарынан болуш керек. Ушундай нерселерден болуп, майнеси шариатка каршы келбеген бир шариатка ылайыктуу сөздөр болуусу шарт. Кээ бирлер дем салабыз деп каяктагы бир жиндерге кайрылууну окугандарды көрдүм. Ушундай эле бир улуу адамдардын атыга аталган бир сөздөр аркылуу дем салса, мындай дурус эмес. Дем салууда эң негизи эле ошо Куран аяттарынан жана дуалардан болгону бул шариатка ылайыктуу. Анан демдин дагы бир шарты, дем салган адам дагы, дем салдырган адам дагы шифа Аллахтан деп билиш керек. Бул дем дагы бир себеп катары эле. Доктурлар, дарылар, баардык нерсе себеп болгондой, Аллах Тааланын аятын окуп, колдонуу дагы бул себептердин бири. Бирок шифаны Аллах берет деп билишибиз керек. Шифа берүүчү зат Аллах Таала. Ошондуктан Аллах Таала кээде демди себеп кылып шифа берет, кээде дем себептен кээ бирлерге шифа бербейт.
Бирок негизи ошо шифага дагы байланыштуу. Бул ыкылас кылып, Алла ушул аркылуу шифа бер деп катуу ыкылас кылуу шарт экен да. Анан элде мындай сөз бар. Өзүнүн деми өзүнүкүлөргө өтпөйт деген бул дагы жалган сөз. Мен үй бүлөмдө балдар кээде ошо ооруп калганда, өзүм ыкыласым менен жакшы ошо көңүл буруп дем салганда айыгып калат да. Демек адам өзүнүн деми өзүгө дагы, өзүнүкүлөргө дагы өтөт, эгер ыкылас кылса, ыкыластуулук шарт. Ыкылас кылбаса, анда өтпөйт. Демдин эң жакшысы бирөөгө салдырып эмес, өзүңө салганың. Ошо аяттарды, дуаларды окуп, Аллах Тааладан демди өзүбүз сураганыбыз бул эң жакшы албетте.